Саламатсыздарбы. Эмеси Geosundu программасы. Европада Коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократия менен адам укуктары боюнча бюросу жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясы биргелешип 19 март күнү Кыргызстанда жаңы конституция долбоору тууралуу пикирин жарыялады. Ага Кыргыз омбудсмени Токон Мамытовдун 9 декабрда жана 16 февралда жасаган эки кайрылуусу негиз болгон. Документте Конституцияга адам укуктары менен байланышкан беренелер жана Конституциялык палатанын ордуна өз алдынча Конституциялык сот түзүлүп жатканы колдоого алынат. Бирок бийлик бутактары ортосунда тең салмак бузулганы, президентке өтө көп ыйгарым укуктары берилип, парламенттин жана өзгөчө сот системасынын укуктары кыскарып жатканы эл аралык ченемдерге туура келбегени тынчсыздандырат деп айтылат. Андан тышкары долбоор даярдалгандан кийин аны парламентте жана коомдо талкуулоого өтө эле аз убакыт берилгени, саясий партиялар жана өзгөчө парламентке мүчө болуп кирбеген партиялар менен жарандык коом өкүлдөрү талкууга кеңири катышпай калганы сынга алынат. Аны менен катар элдик курултай, конституциялык кеңешме же баш прокурордун коомдогу орду так эмес экени да сындалат. Венеция комиссиясынын документинде ал конституция долбоорунун бардык аспекттери анализденбегени жана чыгарылып жаткан бүтүн текстин англисчеге жасалган расмий эмес котормосуна гана негизделгени жана да белгиленет. Бирок кандай болбосун шартта бул бүтүн Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан конституциялык реформаны колдоо же аны легитимдештирүү катары кабыл керек деп да айтылат. Бириккен Улуттар системасына 10 жылдан ашык иштеп, 5 жыл ООНдун Ооганстандагы миссиясынын саясий директору болуп эмгектенген дипломат Талатбек Масадыковдун пикиринде, Кыргызстанга сырттан кандай сунуштар айтылса дагы, өлкө өз алдынча өнүгүү жолун табыш керек. Венеция комиссиясы 17 ноябрда биринчи бүтүмүн чыгарганда, ал тууралуу Масадыков мынтип айткан. Венеция комиссиясынын эксперттик бүтүмү ал каалоо, сунуш деген мааниге ээ. Ал сунуш биз үчүн сөзсүз турмушка ашырыла турулган же аткарылыш керек болгон мыйзам эмес. Алар конституция долбоорунун начар беренелерин же күчтүү жактарын көрсөтө алат. Бирок анын баары алардын гана пикири. Мындай калса жакшы болор эле, тигиндей жазса жаман болуп калат деген. Бийлик балансы бузулат дегендей. Жана ал сунуштарды угуш керек. Алар туура. И это совершенно правильно, но... Саясий өнүгүү жолунда Кыргызстан бардык айтылып жаткан пикирлерди, батыштын айтканындагы, чыгыштындагы көз карашын, башка мамлекеттер мисалындагы, өз тарыхындагы фактылардын баарындагы эске алыш керек жана учурдагы абал менен мүмкүнчүлүктөрдү анализдеп, азыркы кыргыз коомунун мүдөөсү менен эсептешип, чечим кабыл алыш керек дейт Масадыков. Мы живем в Центральной Азии. Биз Борбор Азияда жашайбыз. Биз азиатпыз. Биздин динибиз, маданиятыбыз, өз салтыбыз, өз менталитетибиз бар. Анын баары биздин турмушубузга таасир кылат. Батыш мамлекеттери жасаган жакшы сунуштарга көңүл буруш керек. Бирок батышта эмне болуп жатса, бизде да сөз ошондой болуш керек деген туура эмес. Конституция боюнча референдум дайындалды. Аны менен байланышкан иштерди азыр токтото албайсың. Бийлик реформаны өзү кантип пландаса, ошентип аягына чыгарат. Анткени жаңы бийликке коомдо болгон колдоо азыр эбегейсиз жана жакын арада ал колдоо азайбай тургандай. Ошондуктан ошол иштердин чегинде гана кайсы бир толуктоолорду киргизип, ишти оңдоо мүмкүн. 30 жыл эгемендик учурунда кыргыз коому бир топ өзгөрдү. 80-жылдардагыдай азыр коомдо демократия үчүн жанын бере турган активисттер жок. 30 жыл ичинде коом элитасы демократия менен либералдык баалуулуктардын ашмалтайын чыгарып салгандыктан аны баалай турган эч ким калбай да калды. Ошондуктан Кыргызстан эми жеке өзүнүн каталарынан сабак алып өнүгүүгө тийиш.
başka elder менен мамлекеттердин мисалы бизге сабак болбой калды. Деп ошондо саламатта калыңыздар.